Assalamu alaikum musulman büyüktanlarım, mekendeşlerim, Kırgız elim, amansızdarбы? Biz Bишкек шаарында такси тармагында иштеп жатабыз. Такси тармагында ошондой бир тест такси деген бир интеллектуалдуу бир оюн уюштурганбыз. Кимде ким Аллахтан болуп биздин таксибизге туш болгон болсо, ал инсанга сөзсүз суроо жооп кылабыз. 3 суроо беребиз. 3 суроого так жооп берген болсо, туура жооп берген болсо, бизде бир акчалуу сыйлыктарыбызды утуп алышы мүмкүн. Фирдаус 571 YouTube каналыбызга катталыңыздар. Башка бир досторубуз менен, туугандар менен, дагы жакын адамдар менен бөлүшүңүздөр. Бул аябай кызыктуу оюн. Сиздер дагы тест такси биздин интеллектуал оюнубузга туш болуп калышыңыздар мүмкүн. Сиздер дагы ошо суроо жоопко даярданыңыздар. Ошон үчүн биздин суроолорго жооп берип, биздин акчалуу сыйлыктарыбызды утушууга аракет кылыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Катталыңыздар. 3 суроо беребиз. 3 суроого туура жооп берген болсоңуз 200 сом накталай акча беребиз. Өзүңүз YouTube'дан көрсөңүз болот. Ошондой бир жакшы суроо жооп оюндарды уюштурганбыз. Ошо 3 суроого бирөөсү дин боюнча, бирөөсү тарых, бирөөсү спорт боюнча. 3 суроо беребиз. 3 суроого туура жооп берген болсоңуз, сиз 200 сом утуп алышыңыз ыктымал. Кааласаңыз эң банкыңызда которот болсо накталай беребиз. Эми жок кылабыз. Сизди көрсөтүп коелу. Бул жакында биринчи буйрукмун алдык. Биз анда биринчи суроону баштайбыз. Биринчи тарых боюнча болсун. Жусуп Абдырахманов канчанчы жылы кайсы айда туулган? Суроону көбөйтпөй эле коеюн, чоңойтпоюн. Кайсыл жерде, кандай, кайсыл ай деп эле коеюн. Кайсыл жылы канчанчы айда туулган? Ошо күнү датасын айтып койсоңуз. Бирок бизде бир шарт бар, бир мүмкүнчүлүк беребиз. Сиз бирөөгө чалып тарыхты билген, көп нерседен маалыматы бар бир инсанга, таанышыңызга чалышка мүмкүнчүлүк бар. Бизде азыр 13 мүнөт убакыт бар. 13 мүнөткө чейин чалып билип алсаңыз болот. Дагы 2 суроого үлгүрүшүбүз керек. Тез эткенге аракет кыласыз. Жусуп Абдырахманов Кыргызстан үчүн күйгөн инсан. Өзү патриот десек да болот. Кыргызстандын түптөлүшүнө, мамлекет болуп түптөлүшүнө ошол инсандын салымы көп. Кийинки спорт неме боюнча чала албайсыз. Бир мүмкүнчүлүк. Тарых боюнча бир эле мүмкүнчүлүк берилет. Кийинки спорт немелеринде бирөөгө чала албайсыз. Дин боюнча, спорт боюнча бирөөгө чала албайсыз. Бир эле мүмкүнчүлүк берилет. Ошон бир мүмкүнчүлүктү аз колдонсоңуз болот. Абдырахманов барбы? Таксиден көйткенде. Жусуп Абдырахманов барбы ошол? Кайсыл айда, кайсы жылы туулган дейт. Тест таксиге туш келдик деп койсоңуз. Оюн да тест такси дейт. 3 суроо келет. Жусуп Абдырахманов. Декабрь 1901 дейт. Декабрь эмес, күнүчө. Декабрь туура айтты бирок. Күнү керек экен. Туура айтат. Декабрда 28. 28 декабрь 1901 дейт. Акыркы чечим, жооп туура. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Allah razı olsun. Биздин энекелерибиз бар болсун. Ушундай бир. Көрдүңүзбү? Биз эчтеке көңүл бурбайбыз. Биз көп нерсени билбейбиз. Булар тарыхты окуган буларчы.
Окубагандар болсо дагы бирок билет буларчы, көп нерседен кабар бар. Ушу инсандар баалайт да алардычы. Апаңызга Алла Таалам өмүр берсин, ыйман берсин. Алла Таалам даражасын көтөрсүн. Сиздин апаңыздай апалар бар болсун чынында. Анда экинчи суроону баштасак. Дайырса. Бирок экинчи суроодо, үчүнчү суроолордо бирөөгө чала албайбыз. Өзүбүз тапканга аракет кылабыз. Бирок азыркы популярный болуп аткан, азыркы биздин жылдыздар, Кыргызстандын жылдызы, палван кызыбыз, бир нече медалдын ээси Мээрим Жуманазарова канчанчы жылы, канчанчы жылы туулган? Айы менен айтсаңыз жакшы болот. Туулгандар жөнүндө билбейт экен мындай. Бүт ошо туулган жөнүндө Ооба. Мүмкүн башка кийинки суроолор андай болбой калышы мүмкүн. Эмне үчүн биз ошол туулган жөнүндө биздин Кыргызстан патриоттору да буларчы. Баягы эмне айтканда сыймыктары да, буларды эмне айтканда бизге келечекте булар тарых болуп калат да. Ошон үчүн биз ошол нерселерге басым жасап атабыз да. Себеби булардын жылын билишибиз керек, эстен чыйып калбаш керек, унутуп калбашыбыз керек. Азыр мына биз унутуп атпайбызбы? Жусуп Абдурахмановду билбей атабыз да. Ошондой сыяктуу эртең ушул биздин палвандар дагы эртең тарых болуп калат да. Өткөн чакта. Эскерип жүрүш үчүн, көбүрөөк көңүл буруш үчүн, ошон үчүн жанагы туулган жөнүндө айтып атабыз да. Бирок дин маселесинде андай суроо эмес. Дин маселесинде аябай оңой. Биз күндө колдонуп жүргөн суроолор. сон 9 кен билем да байке. Машалла. Сон Ошо күнү менен айтыш керек да. Айы күнү. ооба. Себеп толук болот да, ошондойчу туура жооп болот да. Бир жеңилдик берейин сизге, жардам катары. Мен сизге жеңилдик жардам берип атпайбы? 11-ci ай. Ноябрь. Ошол айдан издейсиз эми калганында. 9 ноябрь. Сиздин акыркы чечимиңизби? Же ойлонуп көрөсүзбү? Сон 9 жыл. Же бул сөз айтканы менен сиз таппадыңыз, дагы мүмкүнчүлүк берип атат деп ойлобоңуз. Мүмкүн туура тапкандырсыз, мүмкүн туура эместир. Бир чечимге. Жок, эми бул оюндун шарты ошондой да. Анан мен бир акыркы чечим. Ойлонуп көрбөйсүз, а? Силер сомнение берип Oyunun тартиби ошондой да. Жанагы туура чечим болуш керек деген максат айтып атпайбы? Ошондо 9 ноябрь, а? Жооп кабыл кыла берейин, а? Жооп туура. Ушундай да энди. 9 ноябрь 1999 жыл. Аллах разы болсун. Сиз деле билет экенсиз го. Разы болсун, бирок мындай туура жолун билбей аттым да. Адашып аттымбы? Кыргыз тилге көбүрөөк басым жасайлы, туугандар кап болбойсуз. Тууганым, сизди Аллах үчүн жакшы көрөбүз. Туура кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылайлы. Капачык болот. Мен ошол кыргыз тилге көбүрөөк басым жасайын деген максатта айтып атканым. Эми 3-чү суроого өтсөк боло берет, а? Даярсыз, а? 3-чү сурооңуздун боюнча салам берүү
кайтаруу. Ва алейкумассалам деп жооп кайтаруу кандай амал? Биринчиси сүннөт амал, экинчиси важип амал, үчүнчүсү фарз. Түшүнбөй калсаңыз да бир кайталап коеюн. Салам берүү сүннөт амал. Ассаламу алейкум деген сүннөт амал. Ошо сүннөткө жооп кайтаруу сүннөт болуп калабы, же важип болуп калабы, фарз болуп калабы? Ва алейкумассалам деген жооп берүү. Мен аңлашылбайм. Мен билдире дей албайм. Бир чечимге кээде өзүңүз тапсаңыз, сону болмок. Эрежени бузуп калбайлы. Бисмилла. Üçüncüsü ne dokunmasın? Farz. Fars. Ben de Fars ekan. Акыл чечим, э? Hayır, başlamadı. İkincisi. Экинчи важип, Vacip olsa. биринчиси сүннөт. Sünnet. Мен деле сиз утсаңыз жакшы. Мисалы мен эми чын жүрөгүмөн берем акчанычы. Üçüncüsü değil. Vaydı. Үчүнчүсү мына 200 сомду мен сизге берем. Үчөөнүн бирөөнү тандаңыз. Мына 200 сом сиздики болуп калышы мүмкүн азыр. Үчүнчү жоопту тапсаңыз, суроого жооп тапсаңыз, жооп берсеңиз, 200 сом сиздики. Берем мен дагы кетем. Акылгы чечим Üçüncü. парз амал, Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Başlamadı. Пожалуйста, убедитесь, Ага, что кстати, вы не вот оставили в вопрос, да? автомобиле свои вещи. жооп туура эмес. Для улучшения качества обслуживания Жоп. поставьте нам оценку в приложении. Салам берүү сүннөт, жооп кайтаруу, алик алуу важип амал. Жооп бериш керек, бирок парз эмес. Важип, парзга жакын. Кап этпейсиз. Çocuğum. Экинчи сым өзүбүздө калды. Кийинки да бир туш келип калсаңыз тынч болуңуз. Алла таала билиңизге береке берсин. Kızıktı oldu kızlar. Мен Аллах разы болсун. Баарыңар тынч болгула. Мен сизге 3 суроо берем. Бирөөсү дин маселесинде, экинчиси спорт, үчүнчүсү тарых. Кааласаңыз биринчи өзгөртсөңүз дагы болот. Мүмкүн тарыхтан биринчи бериңиз деп ошо карап сиздин тандооңузга карап туруп суроону берейин мен. Анда эмесе биринчи суроо дайынбыз, а? Дайынбыз. Биринчи суроо макул тарых боюнча болсун. Юсуп Абдурахманов канчанчы жылы кайсыл күнү, кайсыл айда туулган? Юсуп Абдурахманов тааныйсыз да? Кыргызстандын кыргыз мамлекет болуп түптөлүшүнө салымы чоң. Ооба, машалла тарых билет экенсиз. Кокустан таппай калсаңыз, 3 суроонун ичинен бир эле мүмкүнчүлүк берем бирөөгө чалганга. Мүмкүн азыр тарыхка иштетип алган болсоңуз, тарыхты билбей бирөөгө чалып туруп сурап алган болсоңуз, кайра спорт менен дин маселесине иштете албай каласыз мүмкүнчүлүктү. Кааласаңыз тапсаңыз, сиз мүмкүн спортту кыйналып калсаңыз, динден кыйналып калсаңыз, чалып билип алсаңыз болот. Ошо бир мүмкүнчүлүк 3 суроонун ичинде болот. Азыр иштетем дегениңиз азыр деле чалып билип алсаңыз болот. Өзүңүздүн каалооңуз. Ошону айтып коеюн сизге. Аты менен Юсуп Абдурахманов канчанчы жылы, кайсыл айда, кайсы күнү туулган? Varyantlar mı? Варианттарына макул, мүмкүнчүлүктөрдү коеюн сизге, жардам катары. Биринчиси 1895 жылы ноябрдын 10-унда. Экинчиси 1901 жылы
28 dekabrda. Üçüncüsü 1905 yılı 5 yanvarda. Şöyle de 3. 1905 yıl 5 yanvar. Sizin cevabı je? Cevap. Ha cevap mı? Oylanıp ko'rasizmi, o'ylanmaysizmi? 22 minut yol yurayotganmiz. O'ylanib ko'ringiz. Biresine tura cevap vermesem oldu tutuldu. 3 yıl sonra da Ova. sport tarih. Ооба. Ошону айтып атам, мен сиз аз дагы билбесеңиз, Ага. бирөөгө чалыңыз. 3 мүмкүнчүлүк берди. Үчөөнүн бирөөсүн тандашым керек деп, үчөөнүн бирөөсүн тандап көрүңүз. Бирөөгө чалыңыз. Кокс билбесеңиз, мүмкүн спорттон таап калышыңыз мүмкүн, жардамсыз. Жардам, эч ким жардам кереги жок. Дин маселесинде оңой суроолор кылгандарчы. Азыр тарыхты билген досторуңузбу? Байкелериңизби? Anda şu tarihten de kolunu tutsanız anlattı. Тарыхтан колдонуңуз. Ооба. Чалыңыз. Сиз айттыңыз. Мен ушундай бир тест такси передачасына түшүп калдым. Түшүп келип калдым. Turn right. Ушундай суроо бар экен. Тапсам мага пайда деп. Анан интернеттен карайки, жок айтып коесуз наркын ичанда. Интернет колдонбойбуз. Navgatel aytıp gören. 1901 28 dekabr olsun. Sizde Samutları. акыр чечим ушул э? Ооба. Ойлонбойсуз э? Да. Анда мен туура жоопту айтайын э? Жусуп Абдурахманов 1901 жылы 28 декабрь туура таптыңыз. денсаулығыңа жақсы болсын. Жакшы. Дагы 2 мүмкүнчүлүк бар. Эми кийинкилер мүмкүн алып калар. Экинчи суроо өтөйүн анда. Экинчи суроо спорт боюнча Мерим Жуманазарова бир нече медалдын ээси. Кыргызстандын жылдызы, палваны, кыргыздар. Кайсыл жылы? Кайсыл айда туулган? Мүмкүнчүлүк берейин анда дагы. Turn right. Анда 3 мүмкүнчүлүк берейин анда. 1998 жылы 1999 жылы 2002 жылы үчүнчүсү. Ошондо жооп 98. акыркы жооп. Ойлонуп көрбөйсүз э? Unutuşunuz mümkün, cevap başınız mümkün. Ne kadar bilesin. Ne güzel, kabul vereyim sıranı. Cevaptı. Kabul vermez. Akıllı cevap, doğru cevap da aynen da. Merim Jumanazarova 1999 yılı doğulgan. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Cevap doğru emas. Üçüncü sorumu verip vereyim mi? Böyle kalasanız. Üçüncü soru din meselesinde Müslüman insan birbirine salam veriyor. Sünnet amal. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deyiştik dağı. Assalamu aleykum deyiştik dağı. Turn left. Sünnet amal. Alik alu cevap veriyor. Ve aleyküm selam deyiştik dağı. Qanday amal? Жооп бериш, alik алуу кандай амал? Биринчиси сүннөт амал. Экинчиси важип амал. Үчүнчүсү фарз амал. Vacip. Alek alu. Atvet kaytarı. Ha, cevap kaytarı. Vacip. Жооп туура. 3 суроо берем сизге. Биринчи суроосу тарых боюнча, спорт боюнча, din meselesinde.
3 suro berem. Koksan bilbey kalsanız bürögө bir жолу эле мүмкүнчүлүк берилет. Бирөөгө чалып сурап билгенге. Koksan азыр мисалы тарых жөнүндө иштеп алган болсоңуз бирөөгө чалып. Кайра спорт, дин маселесине келгенде ал кайра телефон чала албайсыз бирөөгө. Анда mesela men birinchi suroni başlayın, dayarsızbı? Birinchi suro tarix boyunca Yusuf Abdurahmanov qanchancı жылы qaysil ayda qaysil күнү tug'ilgan? Yusuf Abdurahman tanıysınız da? Yusuf Abdurahmanov kim bo'lgan? Kısaca ayta keteyim sizge. Bilseniz gerek, unutpasınız birokçu. Tanıganısız birok biletigez birok unutup kalırsınız. Yusuf Abdurahmanov Kırgızstan mamleketi Kırgızstan boluşuna salım koşkon, çoğun salım koşkon insan. Bizim çıgan insanlarımız. Ал баягы эме да Жүсүп Абдурахманов казактар ачыкка калган учурда ошол Сталин убагында ошолор менен чогуу иш алып барышкан. Ошол убакта казактар башкалчылык учурунда жардам берген да, көп жардам берген. Казактарга. Мен билишим боюнча окугам. Казактарга жардам берген булар. İnternet менен колдонсоңуз болбойт. Мындан кийин дагы айтып коеюн, мен башында эскертип бердим. Жооп туура. Yusuf Abdurahmanov 1901-жылы 28 декабрда туулган. Эми экинчи суроо. Кыргызстандын жылдызы, кыргыздардын палваны, кыргыз кызы Мээрим Жуманазарова кайсыл жылы туулган, кайсыл жерде? Таласта туулган 1999 жылы. Машалла. Сонун жооп. Жооп туура. Үчүнчү суроо дин боюнча. Салам берүү, мусулман инсан бири-бирине салам берүү бул сүннөт амал. Ассаламу алейкум дейиштик бул сүннөт амал. Алик алуу жооп берүү. Ва алейкум салам деп жооп берүү кандай амал? Биринчиси сүннөт амал, экинчиси важип, үчүнчүсү парз амал. Парз амал. Жоопту кабыл кыла берейин, ойлонуп көрөйүн болду, жооп. Musulman insan birbirine salam veriş sünnet amal, жооп бериштик vacip amal. Vacip ошо фарзга жакыныраак. Жооп бербей койсоңуз күнөөкөр болосуз. Жооп бериш керек. Жанагы намазда бар го. Хуфтанда окулат турганчы, vacip. Ошол витр важип деп коет да, витр важип. Ал деле фарз намаздай 5 мал фарздай айтылган эмес. Бирок фарздан кийин важип. Өзү тартип ошол. Фарздан кийин важип амал бекем турат ар дайым. Ошон үчүн ал деле күнөөкөр болосуз аткарбасаңыз. Бирок бул суроого келе турган болсок, жообу важип амал. Жооп туура эмес. Кап этпеңиз, эми да бир туш келип калсаңыз утуп калышыңыз мүмкүн. Эми баары Аллахтан. Аябай жакын келдиңиз, бирок эки суроону ушундай бир шыр. Үчүнчүсүдө бирок жакын келдиңизби? Биздин 3 суроо, биринчиси тарых, экинчиси спорт, үчүнчүсү дин боюнча, шарият боюнча. Ошо макул болсоңуздар, мен суроону баштайын. Биринчи суроо тарых боюнча. Yusuf Abdurahmanov
канчанчы жылы кайсыл айда кайсыл күнү туулган? Жусуп Абдрахманов таанысыздарбы? Жусуп Абдрахманов ким болгон? Акын. Жок, Жусуп Абдрахманов жазуучу. Кыргызстандын, Кыргыз мамлекетинин Кыргызстан болушуна чоң салым кошкон инсан. Кыргызстан болушуна. Немеде сактагыч калчылыкта сактап калган. Бишкекте Советский көчөсү Жусуп Абдрахманов атына коюлду го. Канча кыйла жыл болуп калды. Билесиңби сен? Сен тарыхтан тыйындарсың го. Жок, кокустан билбесеңиздер, тарыхты жана мүмкүнчүлүктү иштетсеңиздер бирөөгө чалып досторуңуздарга. Досторго чалуу мүмкүнчүлүк бар. Айтыңыздар, ушундай бир тест такси деген оюнга биз туш келип калдык. Алло, салам алейкум. Элиңиз кандай жакшы? Көрөмгө коюп коюңуз, көрөмгө. Элиңиз мен демеге тест такси деген оюнга туш келип калдым да машинаданчы. Тест такси деген оюнга туш келип калдым. Бир мүмкүнчүлүк берип атат да, досуңа или бирөөгө чалууга депчи. Суроосуночу. Тарых боюнча суроо. Жусуп Абдрахманов ким болгон? Кайсы айылда төрөлгөн? Жок. Жөнүндө туулган, кайсы жылы туулган, кайсы күнү, кайсы айда болду. Ана ким болгон эмес, ким болгонун кереги жок. Жусуп Абдрахманов кайсы жылы туулган? Кайсы айылда? Кайсы айда, Кайсы айда то есть? кайсы ай, кайсы күн. Ошол жөнүндө маалымат берип коесуңбу? Билсең. Бизге туулган күнү керек, жылы керек. Дата рождения. Интернеттен колдонуу жок. Айтып коюңуз. Карамай жок. Интернеттен карамай жок дейт. Бирок сөгүнбө демеге видеого тартылып атат баардыгы. Декабрда турду эле. Декабрдын канчасы? Жыйырма төрт? 24? Өкөн бирөөсүнө туура келбейсиңби? Жыйырма сегиз. Хорошо, мама. 28 декабрь жылы өткөнбүз. Жагы туура. Эми жылын табышыңыздар керек да. Жылын билбей экенбиз. Точно. Кантип ана мен сиздерге Тишпеле котук шендибейсиңби? бир мүмкүнчүлүк берейин анда. Биринчи 1895 жылы биринчиси, экинчиси 1901 жылы, үчүнчүсү 1905 жылы. Үчөнү бирөөсүн тандаңыз. Насыл мүмкүнчүлүк дагы. Сиздер эми жоопко кайсыга келип такалдык? 1901 жылы. Биринчи жылы. Жооп туура. Doğru айтасың. Таптыңыздар. Аллах разы болсун. Экинчи суроо. Экинчи сурообуз спорт боюнча. Спорт боюнча. Кыргызстандын кызы, Кыргызстандын бир нече чемпиону, медал, канчалаган медалдардын ээси Мээрим Жуманазарова кайсыл жылы туулган? 1999 болуш керек эле. Жооп туура.
бирок туулган күнү менен керек эле. Билбейсизби туулган күнү менен? Жок, билбейм. Анда мен жоопту кабыл кылдым. Сиздерге бир мүмкүнчүлүк. Үчүнчү суроо дин боюнча. Мисалы ассаламу алейкум деп салам бериштик. Бул сүннөт амал. Сүннөт амал. Ассаламу алейкум дейиштик. Алик алуу, ва алейкумуссалам деп алик алуу, жооп берүү бул кандай амал? Биринчиси сүннөт амал, экинчиси важип, үчүнчүсү парз. Ушуну сурагандай болуп калды. Ошондо салам алейкум дегенде бул сүннөт да кайсы. Түшүндүм. Ошондо биз алейкум деп айтып беребиз го. Бир беткечи. Ошонун кайда берген саламы кандай эмеге кирет деген. Парзга киреби? Же сүннөткө киреби? Азыр важип. Же Важип. важга киреби? Сүннөткө кирет болуш керек. Жок, биринчиси сүннөткө кирет болуш керек, анда көтөнгө. Сүннөт анан эмне деди? Важип деди. Сүннөт биринчиси, экинчиси важип, үчүнчүсү парз амал. Парз амалга кирет. Жок, акыркы чечим ошол. Рассы жекесиз дагы. Жолдошуңуз айткан рассызбы? Туура жоопту айтайын, Салам бериштик бул сүннөт амал. Алик алыштык бул важип амал. Жок, туура эмес. Жакындадыңыздар, аябай жакындадыңыздар да. Себеп эмне үчүн мен сизде важип дедиңиздер, бирок мындай бир акыркы чечим дегенде ошол чечимге такалбадыңыздар да. Адам Жок, өзүнө болуш бирок керек. бизге бул пайдалуу болду да өзүбүзгөчү. Ооба. Тепер билип калса бул важип экен. Аллах илимиңиздерге береке берген болсун. Биздин каналга бир өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып койсоңуздар болот. Сүйлөп койсоңуз болот. Сизди көрүп турат. Сиздерге рахмат оюңуздарга. Бул эми ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү болуш керек, барбыр илим алыш үчүнчү бар теңечи. Бизде болгон билбегендердин акында парз, сүннөт ошолорго жакшы эле оюн деп ойлойм да мунчу. Дин жагынан бар экен, спорт жагынан бар экен, история жагынан бар экен. Баарына Сиздерге чоң рахмат. Ушундай оюн уюштурганыңыздарга. Аллах разы болсун. Ошол менен эжекеңиз туура айтат. Келинчегиңиз бул жагынан бир эле Рамазан айында бир эле динге такалып калбастан спорт маселесин дагы боюнча дагы